Өкмөт тарапынан буйрук чыккан. Бул азык-түлүк коопсуздугуна көзөмөлдү күчөтүү боюнча. Ошол буйрукту тапшырма берген бул ветеринардык инспекцияга. Айрыкча ошо буйрукта эт жана эт азыктарыга мал союучу жайларды көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма берилген да. Андан тышкары Ош шаардык кеңешинин депутаттары дагы өздөрүнүн отурумунда ушул маселени Ош шаары боюнча көтөрүп карашып, мэрияга тапшырма берип, андан кийин мэрия, Ош мэриясы комиссия түзүп, ал жактан мэриядан буйрук чыгарып, Ош шаарындагы ошол талапка жооп бербеген мал союучу жайларды жабуу боюнча буйрук чыгарышкан. Бирок ветеринардык инспекция бул жака жакшы көзөмөл жүргүзбөй, текшерүү жүргүзбөй, кайра эле аларга уруксат берип, кайра иштеп жатыптыр. Мен айтайын дегеним, биз биринчи кезекте бул азык-түлүккө болгон көзөмөлдү жакшы карашыбыз керек, күчөтүшүбүз керек. Эмне үчүн ветеринарный инспекция ал жактарга жакшы мамиле жасабайт, текшерүүлөр жүргүзбөйт? Эмне үчүн өкмөттүн буйругун аткарбайт? Мына интернеттерде жакында эле жанагы эшек маселеси көтөрүлүп атат. Эшектер союлуп сатылып атат деген сөздөр болуп атат. Бул жактан эч кандай ветеринарный инспекция эч кандай жооп бербейт. Же текшерүүгө алдык деп жооп берилбейт, же текшерген жокпуз дебейт. Эшектин еттери сатылбай жатат, иштетилбей жатат деген жооптор жок. Алар эмне карап кылып жүрүшөт бул жакта? Эмне жумуш аткарып атат? Андан тышкары мына малдарды идентификация кылыш боюнча идентификация кылып, кулактарына ошо биркалар тагылып калды, болгон эле иши ошол болду. Андан кийинкилери эч кандай иш жүрүшпөй жатат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан, урматтуу төрага, мен айтып кетет элем, ушул тийиштүү комитетке тапшырма берип, ошол ветеринардык инспекциянын жумушуну бир көзөмөлгө алып, контролго алып, эмне жумуш менен алар алек болуп атканын бир билип койбойлубу? Мына идентификациянын аягына чыгышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү азыркы күнгө чейин ал жумуштар аткарылбай жатат.